Кыргызстандагы сотторго катуу эскертүү берип коюңузчу. Бирөөнүн акчасына, бирөөнүн бийлигине карап чыгарган акыйкатсыз чечиминин аркасында кандай жаза күтүп турганын, ахиретибизге зыяны тийгизе албаса дагы, бу дүйнөдөгү адамдардын тагдырынын бузулушуна себепчи болуп жатышат. Анан мага дуа кылып коюңузчу. Жолум ачылып кетишине Аллахым сизге разы болсун, рахмат. Туугандар, эми соттор албетте биздин жарандарыбыз, туугандарыбыз, агайын-инилерибиз, куда сөөктөр, кошуна колон, кыргыз элбиз да. Баары эле, чындап эле бул айтып атат. Баардык эле соттор мындай эмес. Алхамдулилlah, арасында адилеттүү, Кудайдан корккон, пара албаган, бирөөнүн басымда болгон, бирөөнүн заказын аткарбаган, Кудайдан корккон, ахирет үчүн чечкендер деле бар. Бирок эми баардык эле ошол азыркындай эмес экен, кээ бирлери чындап эле пара алып, бирөөдөн эме кылып, сотторго бул өтө улуу сооп алса болот, адилеттүү чечимде. Адилетсиз чечимде мындан чоң күнөө жок. Ошон үчүн коркуш керек, адилетсиз чечип койбойн депчи. Бул мага жеке жакпайт. Же болбосо дагы бир билип турасын жала. Билип турасын кур тоомот. Бирок ушундай заказ келди, ушундай кылыш керек деген, же болбосо акча алып ушундай кылып, Кудайдан корксун. Бул иман ажырап кала турган жаман нерсе бул. Кабырга барган эмес, бу дүйнөдө эле кичине утурумдук акчасын алыш мүмкүн, бирөөдөн ар кандай таасирлен чечиш мүмкүн. Бирок карап тур, 5-6 жылдан кийин, 10 жылдан кийин кандай болот? Бу дүйнөдө эле Алла субханаху ва таала кайтарат. Өлүм учуру өтө катуу болот. Кабырга киргенде эми ахиреттен айтпай эле кой. Адилеттүү чече турган болсо, алымдардын айтуусунда, бир адилеттүү чечим соттукучу 60 жыл риясыз сооп берилет дейт ибадаттан. 60 жыл риясыз ибадат кылыш тамаша эмес да, ошончо улуу сооп берилет экен. Бир чечим караңыз. Ошон үчүн урматтуу соттор, жараткан Алла Таалам жары болсун. Иншалла сиздерден ушу Алла Таалам утурумдук, мындайча айтканда, адамдын тагдырын колуңарга берди. Кандай чечет экен деп силерди сынап атат. Адилеттүү чечимди чыгарып туруп, соопторду, ийгиликтерди, алкыштарды алгыла. Адилетсиздиктен коркула. Dünya ahiretine kuyup кетет.